кантип умурага барабыз, аякта кандай болот деп. Мынакей Аллах Тааланын устаздар айткандай конок экенбиз. Өзү сүйүп, өзү каалап, өзүнүн эшигинин алдына алып келиптир. Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Аллах Таалама чексиз рахматтар болсун. Ушунчалык аябай бир өзгөрүү, сүйүнүч, биз күтпөгөн нерселер болуп кетти. Аябагандай сонун. Рахмат. Аллах Таалам разы болсун. Бизди баштап келген Калысбек Заманбеков инибизге, устазыбыз Раян устазыбызга ушундай кадырлап, барктап, ушундай жакшынакай кылып тосуп алды бизди. Аллах Таалам Калысбек устазыбызга, Раян устазыбызга, үй бүлөсүнө, ата-эне тууган бир тууганына, урук туугандарына Аллах Таалам эки дүйнөнүн жакшылыгын берсин. Аябай кубанычтабыз биз. Кандай ой тилекте келсек, таптакыр ойлорубуз башка жака өзгөрдү. Эминеге алдыбыз, кетип атабыз, артыбызда кетип атабыз. Ойлонуу менен, толгонуу менен кетип баратабыз да. Мисалы үчүн мага ушундай эле сезим болуп атат. Кабаны көрүш, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын киндиги тамган Мекке шаарында куттуу, касиеттүү жерде турабыз. Аллах Тааламдын үйүнүн жанында турабыз. Эми мындан өткөн биз үчүн бакыт барбы? Мындан өткөн артык бакыт жок болуш керек. Ыйык Куран түшкөн жерде турабыз. Эмне деген сонун, эмне деген баягы сөз менен жеткирип айта албаган нерселер болуп кетип атат. Эми ушул биздин аалымдарыбызга, биздин устаздарыбызга, биздин алималарыбызга, ушул жерде кызмат кылып аткан устаз балдарга Аллах Таалам эки дүйнөнүн бактылуулугун берсин. Эмне деген сонун сабактар өтүп атат. Илим Майнаев Кыргыз элинен чыккан күчтүү чыган жигиттердин катарын толуктап атат. Алдында эл баштаган, журт баштаган аалымдарыбыз кетип баратат. Эмне деген сонун жерлерден илим алып, илимди кудук менен ийне казгандай кылып, бүт жерден илимдерин чогултуп, мынакей ушулардын баарын жанын үрөп, кыргыздым, элим, журтум деп мынакей ушул жерде илимдерин жайылтып, динди таркатып турган учур экен. Биз буга чейин билген эмеспиз да Кыргызстанда. Ушул жака келип алып, кандай сонун, эмне деген сонун сабактарга, эмне деген сонун илимдерге, эмне деген сонун адамдарга бизди жолуктуруп атат баштап. Аллах Таалам разы болсун устаз Калысбек Заманбеков, устаз Раян устазыбызга, жанда жүргөн дагы устаз Хадича, Нурдөлөт, бизди баштап дайыма ушинтип жүргөн бардыгыңыздарга Илим Майнаев эки дүйнөнүн бактылуулугун берсин. Биз аябай сүйүнүчтөбүз, кубанычтабыз. Эми ушул жактан ушундай жакшы ибадаттарды кылып, ушундай жакшы ийгиликтерге жетип, эми Кыргызстанга баргандан кийин дагы ушу жакшылыгыбыз уланышын Аллах Таалам өзү насип кылсын. Эч нерсе билбей келдик. Мынакей канча нерсеге күбө болуп кайра кайтып атабыз. Мынакей канчалык жанын өрөп, сабак өтүп, жанып, күйүп, ушунчалык айткан баяндары, илимдери, ошол жерден образга кирип айтып аткандарына мен аябай таң калдым да. Ушунчалык пайгамбарыбыздын өмүр баянын айтып атат. Мына ушундай болгон, тигиндей болгон деп жандарын үрөп, ушундай жакшылыктарын жайылтып атат. Эми ушулар жакшылыктары, илимдери, бизге кылган кызматтары текке кетпесе экен деп ойлойм да. Эми ушул жерде отурган жалпы жаамат, аталарыбыз, энелерибиз, апаларыбыз, сиңдилерибиз, туугандарыбыз, бир туугандарыбыз, Аллах Таалам баарыбыздын умурабызды кабыл кылсын. Дайыма ушул жакшылыктарыбыз көп болсун. Эң бактылуу адамдардын катарына койсун баарыбызды. Жакшылыктарыбыз көбөйө берсин. Аллах Таалам жамандыктан сактасын. Бүткүл кыргыз элибизди, Кыргызстаныбызды, мынакей устаздарыбыз айтып аткандай, ушул башчыбыздан кийинкилерди Аллах Таалам эки дүйнөнүн бактылуулугун, жакшылыктарын берсин. Алар да адилеттүү иштеп берген Кыргызстанга Аллах Таалам аларга да мүмкүнчүлүк шарт түзүп берсин. Баягы жакшыга жанаштыр, жаманга адаштыр дегендей, Аллах Таалам баарыбызды жакшыга жанаштырсын. Жакшылыгыбыз чексиз болсун. Кубанычыбыз чексиз болсун. Ибадаттарыбызды, умраларыбызды кабыл кылсын. Аллах Таалам баарыбызга эки дүйнөнүн бактылуулугун, жакшылыгын берсин. Аллах Таалам сүйүп, чакырып, ушундай аябай кубанычтабыз биз ушул компания менен келгенгечи. Лидер Рубра компаниясы, биздин ажы башталар, аалымдарыбыз, артынан эшпорткан ажыкелерибиз. Аллах Таалам сиздердин өмүрүңөргө береке берсин. Жакшылыгыңар көбөйө берсин. Кыргыз элимден чыган ушундай сүйкүмдүү, мээримдүү, ушундай эл күткөн, эл сыйлаган, Аллахты сүйгөн пенделерден болуп жүрө бериңиздер. Жалпыңыздарга ден соолук каалайм. Ишиңиздерге ийгилик, ибадаттарыбызды Аллах Таалам бизди өздөрүнө ибадат кылыш үчүн эң чырайлуу ибадат кылган пенделердин катарына кошсун.
үй бүлө бала чакабыз, тууган бир туугандарыбыз, эли журтубуз менен, куда сөөгүбүз менен, кыздарыбыз, балдарыбыз, күйөө балдарыбыз, неберелерибиз менен, эжелерибиз, агаларыбыз, жеңелерибиз, жезделерибиз менен, инилерибиз, бөөктөрүбүз менен бардыгыбыз Аллах таалам эки дүйнөнүн жакшылыгын берсин. Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан.